Баткендин 28 айлына таза суу тартылат. Баткен облусунун 28 айлына таза суу тартуу долбоору башталды. Ага керектүү каражатты Дүйнөлүк банк бөлөт. Бул тууралуу облустук бийликтин маалымат кызматы кабарлады. Ага ылайык долбоорду 2024-2028 жылдар аралыгында бүткөрүү пландалган. Натыйжада 109 миңден ашуун тургун таза суу менен камсыздалат. Таза суу менен Баткен районунун Чек, Жаңы Жер, Кайынды, Кан, Сарытала, Апкан, Айгүлташ, Карабулак, Ак Өтөк, Ак Турпак, Зарташ, Чоңгара, Чоңтала айылдары. Лейлек районунун Баул, Катраң, Булакбашы, Сабыров, Айбике, Мурас айылдары. Кадамжай районунун Өтүкчү, Кызылкоргон, Токой, Чогорок, Ак Турпак, Калача, Чоңгара, Советская айылдары камсыз болот. Таза суу долбоору жалпы 48 миллион АКШ долларын түзөт. Белгилей кетсек, долбоорго Ысык Көл облусунан да 3 айыл кирген. Каражаттын 50% үстөгү жок насыя, 50% гранттык негизде берилет.